Анан Аскар Акаев бир студентка менен анан Майра Макаева мени тартып бийлеген эсимден кетпейт. Эленин сөзүңдү кантип атасың? Мындай идеологиялык жактан бирге турган команда таба албайтам да. Бизде партия жок Кыргызстанда. Макулсузбу шыга? Көпчүлүк ойлойт экен бул Кадырбеков мындай жумшак болсо керек депчи. Фонограмма деген чын-чынына келгенде элди алдоо. Чыгып баратсаң эми видеодон көрүп турат да. Анан ошо мен иштеген эле бир туруп мага айтпай эле келип турду, колумда иштеген эле. Ошо жаңы жылдын алдында белек бешкеп берип коеюн деп келген го дейм. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, галстуктар долбоору кайрадан эфирде. Бүгүн биздин эфирдин коногун өзгөчө бир сыймык менен тааныштыргым келип турат. Өлкөбүздүн экс маданият министри, коомдук жана саясий ишмер, жазуучу, деги койчу көптөгөн таланттын ээси, эң негизгиси маданиятты даңазалап, жаштарды билимге үндөп, ыйманга чакырган Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келиңиз? Assalomu alaykum. Жакшы келиңиз? Жакшы, рахмат. Убакыт бөлүп, атайын бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда мен сизди бул долбоордун шарты менен тааныштырып өтөйүн. Өзүңүз көргөндөй 3 журналист алып барабыз. Жылдыз Жүскенбаева сизге жакпаган суроолорду берет. Жолдубек Качкынбаев сизди мактайт. Мен Айсалкын Качкынбекова сиздин жан дүйнөңүздү ачайын деп суроолорубузду даярдап келдик. Анда кайсы суроону биринчи уккуңуз келип турат? Өзүңүздөр чечиңиздер, алтын ортолук жакшы го дейм. Сиздин бир канча багы видео тасмаларыңызды көрдүм. Анан ошондо көбүнчө айтат экенсиз, кыргыздар бирөөнүн көңүлү деп эле убакыттан уттуруп коет депчи. Анан сиз өзүңүздүн убактыңызды жөн уттуруп койбош үчүн эмне кыласыз? Айрым нерселерден кантип баш тартасыз? Эми жашоо бат эле өтүп кетет. 100 жыл жашасаң деле бир ашып барса 36 000 күндөн тегерегенде өмүр да, бизге бүтпөстөй көрүнгөнү мененчи. Ошон үчүн приоритеттерди, эмне керек, эмне маанилүүлөр тактап албаса өмүрүң бат эле өтүп кетет. Азыр чындыгында кыргыздын өмүрү күздө тойдо эле өтүп кетет да. Тойдон тойго ар күнү эртең мисалы кечинде 6-да барасың, түнкү саат 12-1-2 ошого чейин отурушат. Бул өмүр тойдо өткөзө турган, шаң шөкөт менен өткөзө турган нерсе эмес. Анткени убакыт бир келет, бир кетет. Ошон үчүн айтат го, жашап эле өтпөй жасап өт депчи. Молдекелер бекер айтпайт, акыретке барганда биринчи сурак убакыттан болот, жаштыктан болот. Ошон үчүн айтат го, колуң бошобой калган чакты убакыттын кадырын бил дейт. Ооруган чакты ден соолуктун кадырын бил, карыган чакты жаштыктын кадырын бил, кедей болуп калган чакты байлыктын кадырын бил дейт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча пайдасыз нерселерге барбашка, катышпашка аракет кылам, бирок адамдын көңүлү абдан кымбат. Мен барбайм деп кес айтпайм, бир шылтоочуна тапса болот. Анткени адамдын көңүлү деп жүрүп, өзүңдүн өмүрүңдү текке кетирбе деген бир ишеничим бар. Анда кийинки суроо менден болсун. Ыйман Нуру партиясы былтыркы парламенттик шайлоодо 4%га жетпеген добуш алганда, быйыл дагы аттанып жатыпсыздар шайлоого. Бул парламенттик шайлоодо жеңишке жетебиз деп ишенесиздерби? Бир чындык бар да, эгерде өзүң ишенбесең, сага эч ким башка ишенбейт. Ошон үчүн мен бир эле саясатта эмес, бүтүндөй кыргыз элине кайрылгым келет. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Өзүбүз жөнүндө өзүбүз жакшы сөздөрдү жакшы айтышыбыз керек да, мындай. Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги кең, жаштарыбыз жаркылдап өсүп баратат, потенциалыбыз абдан кеңири, жаратылыш жакшынакай, илим билимдүү жаштар, ыймандуу жаштар, мекендеген жаштар көбөйүп баратат. Ошолор өскөн сайын келечегибиз дагы кенен болот. Кыргызстандын ооматы алдыда, берекеси алдыда деп ишениш керек да. Ошол сыяктуу эле партиянын келечеги кенен, жакшы мыкты инсандар бар, программабыз так даана. Кудай буйрса, эгерде сапарга чыксак, ийгиликке жетебиз деп мен ишенем. Былтыр да ишенгенсиздер да. Былтыр деле ишенгенбиз, бирок мен анда шайлоо башталар деле келгенмин. Анан жөн эле чакырышкан, чындыгында бир топ партия чакырган, эмнегедир мен ушул партияны тандагамын. Бирок съезд болорго 2 күн калганда мага сунуш болду, төрага болуп бербейсизби деп. Анан төрага кылып шайлап койду.
жаратканга тобокел кылып катыштык. Бирок Кудайга шүгүр жакшы эле добуш алдык. Менин сүйүнгөнүм мындай таза добуш берген сегмент көп эле экен Кыргызстандачы. Биз айтабыз го, элибиз сатылып кетет, добушун сатат. Кудайга шүгүр, мындай таза, адамдардын идеологиясына, идеясына, программасына, адамдардын ниетине пейилине ишенген дагы чоң сегмент бар экен. Мени кубандырган ошол болду. Бул биздин жеңишибиз болду. Сиз Маданият министрлигине барганда көбүрөөк сынга кабылдыңыз да. Анан ошол тармакка келгенде дагы багы фонограмма деген маселени ошол жөнүндө да көп сөздөр айтылды. Анан сиз ишиңизди эмнеге ошол биринчи эле фонограмма маселесинен баштадыңыз? Эми билесизби, маданият тармагында иштегендер өздөрүн биз маданият кызматкерибиз деп атайт да. Маданият эмнеден башталат? Чынчылдыктан башталат. Биз маданиятты эле ырдап, шоордоп, бийлеп коюп, анан кийин тияка барып түкүрүп, какырып, сөгүнүп, чылым чеккенди түшүнбөшүбүз керек. Маданият деген маданият, бул улуу түшүнүк. Эгерде андай болсо, биз маданият министрлиги дебей эле искусство министрлиги деп коюшубуз керек. Кырдай берсин, чоордой берсин, бийлей берсин, бирок нары жакта эмне кылса ошо кылсын. Ак суунун башын жошо кылсын деген сөз бар да. Фонограмма деген чын-чынына келгенде элди алдоо. Эгерде бир концерт койсо, фонограмма менен болот деп жазып койсо, анда башка кеп. Адамдар акча төлөп кирип атат, ошон үчүн ошо куудулдардын эле бирөөсү айткан экен. Эгерде ырчылар биз билет алып кирсек, анда фонограмма менен концерт кое турган болсо, биз дагы акча эмес, акчанын копиясын сатып алалы депчи, жасалма акчага сатып алалы деген. Ошон үчүн ушул маселе өтө маанилүү. Бул чыгышта, батышта, бул кадимки эле жана элди алдоо, афера сыяктуу эле нерсе да. Анан ошон үчүн айрым кесиптештер мени туура эмес түшүндү окшойт. Бирок эми орок оралбаган орок тандайт деген бир сөз бар. Ушул жемилгенди көтөргөндө эле бизде аппаратуралар начар, техникалык мындай сапаттар анча эмес, талаптарга жооп бербейт, залдардагы акустика тигиндей мындай деген сөздөр көбөйдү. Жок дегенди айтса болмок да. Филармонияда макул ушундай ырдайлы, драм театрда мындай ырдайлы, Оштогу, Жалал Абаддагы драм театрларда ушинтип ырдап берели, калган жерлерде момундай деп айтса да болот эле да. Ошон үчүнчү бул өтө принципиалдуу маселе. Мен кетип атканда буйрукту чыгарып кеткенмин. Министр кеткен менен анын буйругу иштеш керек, же ал буйрукту жокко чыгарып коюш керек. Буйрукту чыгарып кетти, бирок ал иштебей атат да. Мен ушундай буйрук чыгарганмын, бул мыйзамда дагы бар. Мейли фонограмма менен ырдасаң ырда, бирок афишаңда же билетиңде фонограмма деген көрсөтмө болсун депчи. Же фонограммасы жок, жандуу үн деген болсун, же 50-50 деген болсун депчи. Бирок аны аткарган эч ким жок. Тилекке каршы. Бул принципиалдуу маселе болчу. Ырчылар ошо шарт жок деп нааразы болушпадыбы? Анан сиз шарт жок деп айткандан кийин шарт түзүүгө дагы маселени карап көрдүңүзбү ошону? Эмнеге шарт жок? Филармонияда шарт жокпу? Мисалы өткөндө Роза Рымбаева келди. Билесизби? Баягы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору деген иш-чарада Роза Рымбаева келди. Анан ал ырдап берди. Ырдаганда жандуу үн менен ырдап берди. Бир эле жакшына кайчыгат экен. Микрофон иштебей калып атты, тырк-турк депчи. Ошондо деле мындай духун түшүргөн жок, эми техника деп коюп туруп ырдап берди. Ошон үчүн эми шылтоошун айта бербей, буга өтүш керек да. Билесизби, баягы бассейндин жээгинде турасың, анан кийин суда сүзгөн мындай болот, тигиндей болот деп сууга түшпөй эле көрсөтүп атасың да, колуңду бул жакка иштетипчи, сууга түшүш керек. Ошон үчүн бүт дүйнө өткөн. Керек болсо Казакстанда, Россияда, Өзбекстанда деле буга мындай принципиалдуу мамиле кыла баштады да. А бизде болсо айланайын ары чуркайт, бери чуркайт, секирет дегеле чарчабайт ырдап атканда. Анан сүйлөп атканда ортосунда чоң рахмат деп демигип калган болот да. Ошон үчүн элди алдабаш керек, маданиятына ушундан башталат. Түшүнүктүү. Жакында эле бир катар саясий партиялар курултай өткөрүп, ал жактан резолюция кабыл алдыңыздар да. Ал резолюцияда эмнелер камтылган жана ошо курултайдын максаты эмне эле? Мен билбейм ал эмне деген резолюция. Текстинде окуган жокмун, көргөн да жокмун. Бирок бир нерсе бар. Кыргызда чакырган жерден калба дейт, өзүң басып барба. 5 чоң адеп бар. Чакырдыбы, барып кой. Ооруп атабы, абалын сурап кой. Көз өтүп кеттиби, жаназасына катышып кой. Анан салам айтса жооп берип кой деген нерсе бар да. Кокус бир чүчкүрүп койсо ден соолук тилеп кой деген. Бул чоң адеп. Бир реформа партиясынан чакыруу келди. Барсам сөз берип калды Өмүрбек Черкешевич менен биргеликте, Бектур Асанов дагы бир партиянын лидери менен мага бир күтүсүз болду. Анан чыгып сүйлөп койдук. Анан эле кечинде бир маалымат каражаты төртөөбүздүн сүрөтүбүздү коюп коюптур. Бир нече партиялардын лидерлери ушундай курултайга бирикти депчи. Анан булар биригип кетиптир деп ал тургай бизди сыйлаган, урматтагандар деле жаза баштады. Бул эмне кылганыңыз тигил эле, бул эле депчи.
Ошон үчүн дегенде чындыкта тактап алыш керек. Дагы чакырса дагы деле барам. Кайсыл партия чакырбасын, андай иш-чарага барам. Анткени биз адамдарды билишибиз керек. Бая сыртынан отуруп эле том бычкан туура эмес да, булар андай тигиндей. Балким бизде жок жакшы идеялар аларда бардыр. Балким бир жакшы пикирлер айтылып калаттыр. Акылчы чөйчөк сыяктуу да, ага топтой бериш керек. Бирөөлөрдүн акылын, идеяларын, анан пикир алмашуу болуш керек. Бул саясат десе эле бирин-бири жек көрүп, бири-бирине чекит коюп, бирин-бири муунтуп, бирин-бири жектеген бул туура эмес да. Бизди бириктирген бир нерсе бар. Ал Кыргызстан деген мамлекет. Дүйнөдө бир жүрөк бар, бир баш бар, бир ата, бир эне, бир мекен бар. Ошон үчүнчү 5 адам бөлөк тилек бир дейт, 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Мен мейли ал идеологиялык оппонент болсо дагы мен менен бирге турган кайсыл көз карашы бар, ошол жагын аябай маани берем да. Бирок тигил саясий күчтөр менен биригүү жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Эч бир партия менен биригүү жөнүндө азырынча сөз жок дейм. Билесизби, мен ошол саясий күчтөр деп айттым жанагы курултай уюштурган, бирок эгер биригүүгө мүмкүнчүлүк болсо бириккен жакшы болот. Ар ким эле өзүнүн амбициясы менен мен дей берген туура эмес да. Кээде сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман дегенде эле бул чоң адамгерчиликтин белгиси. Бирок азырынча мындай идеологиялык жактан бирге турган команда таба албай атам да. Бизде партия жок Кыргызстанда. Макулсузбу ушуга? Убактылуу конгломерат. Эптеп парламентке өтүп алыш керек. Ал жакта деле команда болбойт экен. Өтүп алгандан кийин ар ким өзүнчө кожо, өзүнчө бий, билгенин сүйлөйт, билгенин кылат. Команда деген команда жамааттык аң сезим, кеңешип иш кылыш керек. Бөлмөнүн ичинде талашып урушкан менен элдин алдына бир позиция менен чыгат да, бүт дүйнөдө ошондой. Бирок бизде партия деген жок, убактылуу эле бирикмелер, анан кийинкиде башка партияга секирмей. Билбейм өзү, негизи люди долгой воли деп коет да, саясатка кирген адамдар узакты ойлосо, мен ошондой болсом деп тилек кылам. Экинчиси мындай жагдай менен эмес, принцип менен жашасак экен деп тилек кылам. Анан көкүрөктө бир ой, идея болсо экен деп тилек кылам да. Анан ошондой адамдар менен бириксек деп, анткени оомат ошот, ырыс жугушат, жакшыга жанаш, жамандан адаш деген сөз бар. Сиздердин партияда ошондой биримдик барбы? Азыр эми аракет, биримдик бул аракет менен болот да. Чындыгында мисалы жергиликтүү кеңешке шайлоолор болгондо мен ар бир жерге барып сүйлөп бердим. Ошол жергиликтүү кеңештин талапкерлерин колдопчу. Менимче башка бир дагы партиянын лидери андай кылбады окшойт. Бирок кээде мага жазып атышты да, Түкүнчө деген партияңарга кирип алыптыр, ал өзү мындай болчу, жегиче эле, уруу болчу. Сүйлөшө келсең эми башкача эле адам да, таптаза адам, жакшы адам. Жанындагылар мен сүйлөшсөң деле бул жакшы адам жала жаап атат дейт. Анан акыры айттым. Адамдар жалаң жакшы адамдарды табыш өтө кыйын. Максат деле андай эмес. Ушу биздин катарыбызга кошулгандан кийин жакшырып кетсе, оңолуп кетсе, ошого иштесек депчи. Анан кийин ошо адамдарга айтат элем да, баягы абайлап караңыз, дыккат караңыз. Айланайын, шайлоо болгону бир компаниясы 2 ай болот. 1 айдын ичинде команданы түзөсүң. Сен 5 жыл үйлөнөм деп тандаган кызыңдан адашып калып атасың го, өмүр бою жашай турган бир адамды баалай албайчы. Ошон үчүн бул мындай нерсе боло берет экен, бирок тилегибиз, ниетибиз жакшы. Ким болбосун жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарсак, келгенден кийин бир принциптерибизге, рамкаларыбызга алар дагы таң берсе, баш ийсе деген тилектер бар. Сиз Японияда, АКШда өткөн шайлоо өнөктүгүнө күбө болдуңуз. Анан ал жерде талапкерлер ошо адамдарды кыйнабайт деп айтканыңыз бар. Бизде тескеринче, баланча, төкөнчө келатат деп элди жыйнап келип, ошо зордоп отургузуп коюшат. Сиздердин партия ошо шайлоо өнөктүгүн кандай өткөрдү жана ушундай эле адаттан тыш шайлоо өнөктүгүн өткөрсөк көмүскөдө калбайбызбы деп коркпойсуздарбы? Эми билесизби, адамга эң таасирдүү сөз көзмө көз сүйлөшкөндөгү сөз да. Тизеге тизе тийишип, көзгө көз чагылышып. Сиздер менен мисалы онлайндан сүйлөшсөк деле болот эле, бирок бул жака чакырдыңыздар. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол сыяктуу эле элдин алдына барасың. Уккусу келгендер келсин. Бирок бир оз эскертип чакырып коюш жакшы эле нерсе. Анан даңгыратып, дүңгүрөтүп, ырчыларды алып барып, анан келгиле, ал эле, бул эле, анан кийин волейбол уюштуруп беребиз, футбол уюштуруп беребиз. Анан жеңүүчүлөргө мындай приздер бар, анан кийин күйөрмандарга мындай дегендер да болуп жүрбөдүбү? Эми Кудайга шүгүр, бул сам мыйзам боюнча дагы концерттик программа уюштурганга болбойт экен, спорттук программа уюштурганга болбойт экен. Өзү негизи ошондой эле болуш керек. Японияда мен көргөмүн, баягындай громкоговоритель бар го, ошондой рупорду алып алат дагы. Анан кийин жанагындай эл топтолгон жерлерде, бекеттерде, 9 жолдун тоомунда сүйлөй берет.
анан жөн эле көзүңө көзү чалышып калса аригато гозаймасу деп эле бирдемелер сүйлөй берет. Уккан угат, укпаган жок. Бирок мүмкүн болушунча жанагындай күндүзү, түндөсү эмес, машиналардын үстүндө дагы рупордорду коюп алып, үн чыгаргычтарды, анан түкүнчө деген талапкер, түкүнчө деген идеология, түкүнчө деген партия дегендерди угуп жүргөнмүн. Анан биз деле стадиондорду топтоп дүңгүрөткөн аябай маанилүү нерсе да. Америкада деле ушундай көчөгө туруп алып жөн эле мен астым түкүнчө деп учурашкандар бар. Японияда бир кандидат аябай чоңдун баласы менен каршы чыкты, бирок бир аз жетпей жеңилип калды. Ал болсо велосипед минип алып эле, анан жолдун четинде өзүнүн атын жазып, анан багытын жазып алып эле жүрдү да, бүт кыдырып элечи. Ошондойлор бар. Эми саясатта деле креатив аябай керек. Аябай керек, бирок элдин убактысын албаш керек, элдин энергиясын албаш керек, элдин кыжырына тийбеш керек. Мен Кудайдан тилегеним ошол, элдин кыжырына тийбесек экен, эл менен мындай тил табышсак экен, ортобузда бир ишенич, сүйүү болсо экен деп тилек кылам кадимкидей. Сиз көп эле сабактарды өтүп жүрөсүз. Ошолордун ичинде аял эркек маселеси дагы айтасыз да. Анан жакында эле кыздар, балдар менен сүйлөшпөгүлө деген ушул бага айткан сабагыңыздан кыскача кесип алып, анан ошол катуу бир талкуу жаратты. Анан сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Негизи эле ушул коомчулукка, көп адамга чыгып, бул нерсе болот, бул нерсе болбойт деп айткандын жоопкерчилиги кандай бул? Жоопкерчилик аябай чоң. Анткени бирдекени болбойт десең, өзүң дагы микроскоп менен каралып турасың да. Өзү айтты эле, кылабы экен же кылбайт бекен депчи. Мындай сөзгө жооп бериш өтө маанилүү. Бул мен деле айтып аткандай аябай ойлоном. Бул бир, экинчиден аалымдардын айткан сөзү бар, данышмандардын айткан сөзү бар. Ал кандай айтып берейинби? Эгерде дейт, олжого ачык эле кыянатчылык боло турган болсо дейт, анда ошол элдин жүрөгүнө душмандан болгон коркунуч келет деген сөз айтылган да. Кайсыл бир элде таразадан алдоо көп болсо, жашоосунда береке болбойт, ырыскысы кемийт деген сөз бар. Кайсыл элде, кайсыл бийликте адилетсиздик көп болсо, кан төгүү көп болот деп мына көрдүк го биз деле. Ошол сыяктуу нерсе бар. Анан кийин мындай бузукулук, никесиз байланыш көп болгон жерде өлүм көп болот, жетим көп болот деген сөз бар. Өзү бирдеке десе эле мындай динге байлап атат да. Биздин бабаларда деле мындай нерсе болгон эмес. Жана кудалашуу деген болгон, ата апалар тандап берген болгон. Айтайын дегеним, азыр канча кыздардын көз жаштары агып атпайбы? Эми баягы сүйлөшкөн романтика деп анан батыштын кинолорун тураганы менен өзүмдүн эрке эч кимге эчтеке таңуулабайм. Бирок барган жерде ушундайларды көп айтат да бизге сырларынчы. Ушинтип алданып калдык, сүйөмдө деле, күйөөмдө деле гүлберт ишенип алыптырмын, анан мынтип кетти, тигинтип кетти дегендер көп да. Бул бир жагы, экинчи жагы ал студенттер менен жолугушуу болчу. Илим алам, билим алам дегенге бул абдан тоскоол боло турган нерсе. Үйлөнө турган болсоң анда үйлөнүп ал. Анан бирок чындап эле, мисалы Чыңгыз Айтматовдун Эрте жаздагы турналар деген чыгармасы бар. Ошол жерде Султан Мурат, эсиңиздерде барбы? Эң камалапай сүйлөп атат эжеке. Султан Мурат Мырзагүлдү ойлоп отурат да. Оюна эчтеке келбейт да тиги. Тигинин сөзүн, бир сөздү эстеп алып, анан кыялданып отурат. Бул жактагы информациянын баары кетип калды. Ошон үчүн бул чындап эле биздин бабалар деле айткан, эгер илим ала турган болсоң, ошол жака көбүрөөк концентрация кыл, ойду топто депчи. Анан мындай көп болуп атат кийинки мезгилдерде. Эми алардын баарын айтып отурсак дагы сөз көбөйбөсүн. Бирок мен ошол эле оюмдан кайтпайм. Бирөөнүн кызына кыянат кылбагыла деген эле сөз. Жаштар менен жолукканда Садыр Жапаров мени кызматтан бошотуп койгон жакшы болду дегендей пикир айттыңыз эле го, эркиндигим чектелип калган депчи. Анан министр болуп жүргөндө сиздин эркиндигиңизди ким чектеди эле? Билесизби, министр мамлекеттик кызматкер, саясий ишмер, бул эркиндигимди чектөөгө мен даярмын деген эле сөз да. Чындыгында дайындаганда менден сураган эмес. Менден мурда дагы жакшы министр иштеп аткан. Баягы сизди дайындап коюптур дегенде жүрөгүм аябай ооруду да, бир жаш болсо, келечектүү болсо, шагын сындырбаш керек эле деп. Ошентип биринчи эле түкүнчө эмне болду, Азамат эмне болду деп сураганмын да. Анан адегенде дайындап коюп, андан кийин барып парламенттен бекиткен ишин, эми ошол ишеничти көрсөткөнүнө рахмат. Анан билесизби, мамлекеттик кызматкер ал публичное лицо деп коет эмеспи? Жөнөкөй жүргөн мезгилде сенин сөзүңө, сенин турганыңа, басканыңа мындай маани берилбейт. Маани берилсе да бир адепсиздик да. Бирок сен мамлекеттин өкүлү болгондон кийин сын да көп болот, таш аткандар да көп болот, жакшылык каалагандар да көп болот, түшүнгөндөр да көп болот, түшүнбөгөндөр да көп болот. Кээде бир жакшы ниет менен чечим кабыл аласың, ошонун сынга кабылат.
Бирок ошондой мезгилде мындай секирип кетпей, өзүңдүн чечимиңден баш тартпай катуу туруш дагы өтө маанилүү. Элге түшүндүрүш дагы өтө маанилүү. Ошон үчүн анан рахмат айтканым, кандай сурабай дайындаса ошондой эле сурабай эле бошотуп койду. Бирок ошол мезгилдерде мен элге анча чыга албай калдым, жаштар менен баарлаша албай калдым. Анткени министрдин өзүнүн жумуштары толтура. Анан азыркы системада министрлерге кыйын эле да. Ага бардыгы чоң, президенттин аппараты да чоң, депутаттары да чоң, өкмөттүн аппараты да чоң. Керек болсо ошол жерде эксперттерден бери чоң болуп алат экен да. Мен ага жол берген жокмун, ар биринин ордуна койдум чын айтканда. Анан кагаз иштери ошо менен эле башың чыкпай калат. Сенин ишиң кагаз менен багланат. Мындай кылган иштерге маанилүү бербейт, бирок кагаз бүтпөсө ошондон башың кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бизде орусча айтып коет, коэффициент полезного действия аябай төмөн. Өзүнчө эле бирдеке боло бересиң, бирок иш бүтпөйт да. Айтат го, жатсаң уйкуң канбаган, түн кыскарган дейт. Кылсаң ишиң бүтпөгөн, күн кыскарган заманда ошакты түшүнөсүң. Анан бошоткондо мен ар бир нерседен жакшылык издейм, чоң жакшылык болду. Ошондон баштап шайлоо болду, элди кыдырдык. Андан кийин агартуу долбоорлорун баштадык, китеп окуйлуу, ынтымак бололу, сөгүнбөйлү, түкүрбөйлү, адеп державасына айланалу, Азиянын арстаны ойгонду деп мындай. Ошон үчүн айттым да, чоң рахмат депчи, чоң рахмат деп. Президенттик аппараттан сизге эмне деп чоң болушту? Кандай буйруктарды беришти? Эми мага чоң боло алышкан жок. Себеби министр өзүнүн ордун билсе, эч ким чоң боло албайт. Бирок парламентте билесиз, чакырып алып, түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле, билгени деле, билбегени деле, маданиятка салым кошкону деле, кошпогону деле сүйлөй берет да. Анан таң каласың, бирок бир сөз бар да, баягы теңелбе деп койт. Теңелбейсиң, билмексен болосуң, укмаксан болосуң, сиздике туура дебесең, ал жака маслих чечкенди барасың да. Анан айтышып отуруп алсаң дагы болбойт. Ошон үчүн көп учурда байкасаңыздар керек, мындай айтышпашка аракет кылчумун да, талашпашка аракет кылчумун. Талашкан менен маселе чечилбейт, сөз көбөйөт, анан дагы бир сөз пайда болот. Ошон үчүн ойлойт көпчүлүгү, баягы министрлер келесо, анан дум-дум барып унчуга албайт, жооп бере албайт. Министрлер чындыгында акылдуу балдар көп, билимдүү балдар көп, билимдүү кыздар көп, бирок теңелбейт. Анан закон боюнча мыйзам чыгаруу бийлиги аткаруу бийлигин контролдойт. Ошого баш ийет да. Кээде апаң, атаң анча мынча туура эмес айтса деле туура апа деп коесуң, ошол сыяктуу эле нерсе. Эмечи, ошо парламенттеги депутаттар сизден суранган учурлар болду эле, бул кызматка коюп кой же дагы бир кандай суранычтар? Эми тилекке каршы бул Кыргызстанда өтө эле жайылган да. Өтө эле жайылган, кичине бир колунан иш келип калган бирөө болсо эле телефон чалып, же бир жолугуп, анан муну алып, муну коюп, ошентип да душманашырдым. Чын айтканда өзүмдүн түздөн-түз жетекчилеримден дагы болду. Мынтип койсоң, анан муну алып койсоң, муну коюп койсоң, муну бул жака жиберип койсоң. Болбос турганды болбойт деп эле айтат элем, боло турганды болот деп эле айтат элем. Ошо болбойт деп айтып, балким анча-мынча душманашырдым окшойт. Бирок ал деле бир аманат, мына кызматтан деле кеттим, алар деле кетишти. Анан бирөөлөрдүн көңүлү деп адилетсиздик ошондон башталат экен да. Жараткан адилеттүү кылсын. Түздөн-түз жетекчиңиз ким ошондо? Жок, бул айтайын дегеним эми аттарын айтпай эле коеюн, эми бул бирок дароо эле айтайын, бул премьер эмес, вицелерден эмес болчу, бирок ошол караган кураторлордон бар болчу ошондойлор. Бирок вицелерден дагы анча-мынча болду. Болгондо дагы маданиятты караган блоктон эмес, башка эле блоктон да, мындай. Айтат го, өзүңдүн ишиңди кыл, көрүнгөн жерге мурдуңду тыкпа деген бир чоң кыргыздын акылмандыгы бар да. Анан ошондо жок дегенде жок деп, көпчүлүк ойлойт экен, бул Кадырбеков мындай жумшак болсо керек депчи. Анан эми албетте жашоодо жумшак болгон жакшы. Ким жумшак болсо дейт, ага баардык жакшылык берилиптир дейт. Бирок жумушта принцип деген болуш керек. Өлкөнү түрө кыдырып тренинг өтөсүз, анан аудиторияңызда кенен бул негизи бизнестин түрүнө киреби же атуулдук милдетиңизби? Эми ишенесизби, мен буга чейин бир мындай бир акчага сүйлөп көрө элекмин да. Эланем сөзүңдү кантип сатасың? Ыймандуу бол деген сөздү кантип сатасың? Мен мына Москвага чакырышкан, келсеңиз дейт, анан бир билет саталы, анан кийин мынча адам топтолсо сизге мынча гонорар берели, ошон үчүн барган эмесмин. Уюштурсаңар бекер уюштургула. Менин сөзүм психологияны үйрөтпөйм, экономиканы кантип көтөрүштү үйрөтпөйм, бизнести үйрөтпөйм, болгон эле адеп, ыйман, илим, билим, мекен жөнүндө ошол сөздү кантип сатам, кайсыл бетим менен сатам деп. Анан ошондой учурлар болуп калат. Анан бул бизнес эмес да, ошо Кудай бизнес ниетинен сактасын.
айтат го амалдын баасы ниет менен дейт. Анан кийин эгер ниет кандай болсо ошого жараша болот, анан экинчи баасы ыкылас менен дейт. Ыкылас менен кылган башка да. Эмне үчүн волонтерлордун иштери алдыга кетет? Эмне себептен дегенде алар байлык күтпөйт, бийлик күтпөйт, акы күтпөйт. Ошол үчүн иштеринде береке бар. Эми кепти сиздин үй бүлөңүзгө буралы. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз да. Үй бүлөдө кандай атасыз, кандай мыйзамдарыңыз бар өзүнчө, кандай бир мындай ички тартиптер бар? Ой, үй бүлөдө кандай ата экендигимди кыздарым айтыш керек да. Кандай күйөө экендигимди аялым айтыш керек. Кандай уул экендигимди апам айтыш керек. Менимче апаман барсаңар айтат, менин балам дүйнөдө эң жакшы бала деп. Апага баланын кемчилиги көрүнбөйт. Сүйүү ошондой экен да, сүйүү адамдын кемчилиги мындай пардамен тосуп коет экен. Эненин сүйүүсү шарты жок сүйүү. Башка бирөө эми антсең, анан мен мынтем дегендей сүйүү да. Апа болсо сүйө берет экен да. Эмне кылсаң деле, тентек болсоң деле, кээде туура эмес иш кылсаң деле апа деген ошондой экен. Анан мен бирдекени ушу балдарды тарбиялоодо бир нече принциптер бар. Апасын туура тандасаң, балаңдын тарбиясынын башталышы ошол да. Анткени эрте агайын тартат дейт. Апасы жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бири жакшы деген сөз бар. Экинчи бала төрөлгөндө мындай дароо эмизбеш керек экен. Эмне себептен дегенде баягы төрөгөндөн баштап тарбия деген ошол экен да. Жана оозунан чыкканда эле аткара берсең, баланы бузуп аласың деген сөз. Бирок эзилип калгыча эмес, көгөрүп калгыча эмес, бир аз ыйратып анан берген да жакшыраак болот экен. Андан кийин ушул баланын көзүнчө жанагы аалымдардын айткан сөзү бар. Мен аны көп деле кылбайм, бирок баягы аялыңдын оозуна бир даам салып кой, ошону балаң көрүп чоңойсун деген бир чоң философия экен да. Анан биз баланын кемчилдигин азайтабыз деп атып эле баланы мокок кылып коет экенбиз. Антипе, мынтипе, бул туура эмес, бул туура эмес. Андан көрө дейт, кемчилдигин азайткандын ордуна жакчактарын көбөйт дейт. Анткени баланы антипе, мынтипе десең, биринчи каалоосунан баш тартып үйрөнүп алат дейт, кийин каалабаганга үйрөнүп алат дейт. Ошентип мокок балдар чыгат дейт да. Менин кызым каалоосун аткартат. Эми аракет кылып көрөбүз ынандырганга, бирок аягында келип азамат каалооңдон баш тарткан жоксуң деп мактап коюшка туура келет да. Кээде максаттан адам баш тартпаш керек оңойлук менен. Болбосо машиналар чыкмак эмес, адамдар Марска барып конмок эмес. Сиз министр болуп турганда Жогорку кеңештин жыйынында китеп окуп отурганыңыз аябай талкуулуу эле социалдык тармактарда. Кандай учурда китеп окуйсуз? Эми билесизби? Билбейм, мен колума китеп кармаганча жүрөм. Азыр деле мына Чөнтөк дос, макал лакаптар жыйнагы, анан Маснави, Мавлянанын китеби. Бул китептер мындай бир ачканда эле пайдалуу сөз табасың да. Мына мисалы Баатырдын жоону жеңгенден кийин макта, тамакты бойго сиңгенден кийин макта деген сөз бар да. Мына ачтың, ушул деле канча пайда да. Бир эле сөз бир романга тете. Месневи деле ошондой. Абдан бирөө бир акылдууну издеп жатам, аны менен акылдаш бир мүшкүлүм барага айтам деди. Анан ушундай окуялар көп да. Анан кээде ошол Жогорку кеңештин жыйынына барганда деле депутаттар топтолгончокту, жыйын башталганчакты опур-топур болуп убакыт көп өтүп кетет. Анан ошондойдо кичине карап отурдум эле. Китеп эсимде бар. Кайсыл китеп эле? Жусуп Баласаганын Коталчу билим. Жаңы вариант которулган эле. Ошондо бетинен бери эсимде калды. Жакшы аялды кантип тандаш керек деген ошол бет болчу да ачканда. Аны окуп атканмын, окуп атсам эле бирөө тартып чыгарып коюптур. Аны пиар дегендер болду, а дегендер болду, бу дегендер болду. Сындагандар болду. Маанилүү маселе чечилип атса эмне китеп? Кантип эле мисалы депутат сүйлөп атса, же министр сүйлөп атса, же бир президент сүйлөп атса мен окуп отурайын. Ошобай опур-топур болуп аткан мезгилде, башталат, башталбайт деп аткан мезгилде, ортодогу бир танайпиз тынык учурларында ошондой жагдайлар болот. Анан жөн эле бирөө менен ойду тоону сүйлөшүп отурганда деле, же бир асманды карап эстеп коюп отурганда деле убакыт өтүп атпайбы? Андан көрө кичине жалаң эле аш казанды ойлой бербей, төш казан менен баш казанды толтуруп туруш керек негизи. Сиз саясатка аралашканга чейин жана ошо министр болуп турганда дагы беделдүү саясатчылар жана ошондой эле төбөсү элге көрүнгөн адамдар менен жүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бирок ага карабастан сиз алардан качып эмнегедир бир жаштарга ыктагандай болдуңуз. Жаштар менен жүргөнүңүздүн себеби эмнеде? Менен баягы жаш кары деп билбейм, кээде мындай карылардан менен отургам келет, көбүнчө анан жаштар менен отургам келет да. Мисалы Ысык көлдөн келатсам, бир абышка кемпир, ата менен апа алма сатып атыптыр. Мен алманы сатып алганда кайра машинаны буруп келдим. Максатым алма эмес болчу, тигилердин батасын алайын, жүрөгүн жылытайын дегем да. Анан түшүп эле мага балам ос тийип көр деди, мен айттым. У болсо да жейм, сиз берсеңиз. Тарта бериңиз десем,
балам уну бизге бер жашарыбыз жашадык деп койду го. Укмуш сөз карасаңыз. Анан кетип атканда апа узак жашаңыз десем, о кантпе. Карынын өлүмүн да тилебейт, өмүрүн да тилебейт, өзүң узун жаша деп койду. Көрдүңүзбү? Бир сүйлөшкөндө бирдеме алышың керек да, анан бирдеме беришиң керек. Анан жөн эле иштер кандай, ден соолук кандай, анан саясат кантип атат деген сөздөр адамдын өмүрүн жөн эле алып коет да, мындай энергиясын алып коет. Анан чындыгында мына иштеп атып, Садыр Нуркожоевдун кабылдамасына өмүрүмдө бир барган деле жокмун, кирген деле жокмун. Өзүнүн иши бар, керек болсом чакырат, туурабы? Анан ушулдой бир сапаттар менде жок экен да, анан куттуктап бир белек көтөрүп алып, тигил чоңдун алдында турган, мунун алдында турган андай сапат такыр жок. Бир жолу вице-премьер чакырып калды. Вице-премьер чакырып калганда, анан кийин чыгып баратсаң эми видеодон көрүнүп турат да. Анан ошо мен иштеген эле бир туруп мага айтпай эле келиптир да, колумда иштеген эле. Ошо жаңы жылдын алдында белек пешкеп берип коеюн деп келген го дейм. Мени көргөндө абдан ыңгайсыз абалда калды да. Ошентип карьера жасагандар деле болот мисалы. Балким ал деле турадыр, бирок менин табиятымда жок нерсе экен да булчу. Анан жаштар менен жолуксаң, жаштарда мындай бир тазалык бар. Азыркы жаштар мурдагылардай болбой калды деп сөгө беребиз го. Мен айтам, туура мурдагылардай болбой калды. Мурдагыдай жалкоо эмес, мурдагыдай мындай тар ойлуу эмес, мурдагыдай арак ичпейт, мурдагыдай ойду тону сүйлөбөйт. Азырчы максаттуу жаштар көп. Бир сөз бар го, максат менен соккон жүрөк дейт, бакыт менен өмүр сүрөт деген. Бир адамдан бир китеп кандай сонун долбоор, Китеп Таймс кандай сонун долбоор. Азыр жаштардын мыкты долбоорлору бар. Анан ошолор менен аралашып жүрүп, мурда шакирт көрсөм, алар азыр мага устат боло баштады. Алардан көп нерсе үйрөнө баштадым да. Ошон үчүн жаштар менен жүргөн мага аябай жагат. Анан мен мындай курагына карабайм. Илими болсо, билими болсо, эгерде мындай чоң алым болсо, колуна суу койгонго деле даярмын. Анткени акылын алгым келет, илимин алгым келет да, бул өтө маанилүү нерсе. Агай, биздин студияга келген ар бир конок деген эч кимге айтпаган же эч кимге билбеген бир өнөрүн же бир сырын ушул студияга калтырат да. Аны сиз дагы аткарышыңыз керек. Бирок сыр ушундай нерсе, бир оозуңдан чыккандан кийин болду учуп кетет, кайра кайтарып келе албайсың да. 98 жылго дейм. Анда Ош мамлекеттик университетинин студенттик сенатынын төрагасы элем. Анан студент сенатынын төрагасы катары делегацияны баштап, президенттин баласы болот деп калды. Анан ошол делегацияны баштап келип калганмын да. Ошондо Аскар Акаев президент эле. Анан мен билгенден үй бүлөсү менен келген. Жанагы Айдар мырза болсо керек эле, раматылык, анан Саадат деген кызы, бир Медеже болсо керек эле, Айтор. Карап отурганбыз, ошо опера балет театр экен, азыр эстеп көрсөм. Анан бүткөндөн кийин биз мынтип туруп калдык. Туруп калсак эле адамдар мындай охрана келип бизди арабызды ачты. Көрсө Майрам Акаева менен Аскар Акаевич вальс бийлейт экен да. Вальс бийлеп атып эле, бир аз бийлеп туруп эле ажырап кетти. Мындай токтоп эле, анан ажырап калды. Анан эмнеге токтотуп коюшту, эки жакка кетип калышты го деп таң калып атсам эле, көрсө Акаев бир кызды чакырмак экен. Анан Майрам Акаева мени чакырып калып атпайбы? Анан аларды көргөн, булар эми Ленинградта окуган, интеллигенция, айланып келишет экен да. Анан мени бийге чакырды, аябай таң калдым, эмне кылсам деп элечи, мындай. Анан ошондо биринчи жолу өкүндүм да, вальс үйрөнүп койсом болмок экен депчи. Ошондой бир учур болгон. Анан тартынбаган эле адам экенмин көрсө. Болбой эле, мен жөн эле бийлесем деле болмок, бирок айланып бийлеп атып, бир-эки жолу бутун тебелегем. Бутун тебелегем, бирок ошондо мындай бир ачуусу келген эмес да. Алтыным, берекем деп сөздөрдү айткан. Эл журт ошо мезгилде аябай жаман көрөт эле, бирок жылуу сөздөр эсимде калып калганда, ошон үчүн бирибизге жылуу сөз айта берели. Анткени кулактан кирген суук сөз дейт, жүрөккө барып муз болот дейт. Ошон үчүн ошол нерсени айткым келди. Анан ал 3 секунд КТРден да чыккан. Мен эсимде бар, ошо мезгилде Аскар Чукутаевич министр болчу. Ал Чолпон Баекова менен бийлесе керек эле. Чолпон Баекова ал мезгилде Конституциялык соттун төрайымы болсо керек эле. Анан Аскар Акаев бир студентка менен, анан Майрам Акаева мени тартып бийлеген эсимден кетпейт. Сиз ары жакта ошолорго жакын отургансыздан анан эсиз чыгып? Жок, баарыбыз карап турганбыз. Анан эле экөө ушинтип бөлүндү да, анан эле карап туруп андан кийин эле сизди бийге тартсам болобу деди да. Анан ошол мезгилде барганда айтса керек эле, үйрөнүп кой, көрдүңбү ушундай жагдайлар болот депчи. Бирок мен өз негизи мындай бийлегенден тартынам, бийлебейм да. Бирок бийлесем жакшы эле бийчи болсом керек эле.
Ушинтип баалуу убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз кезектеги Галстуктар долбоорун жыйынтыктайбыз. Кийинкиде амандашканча сак саламатта калыңыздар.